Ата-энелерсиңер го дейм, Жакшы. Бала бакчаңар кут болсун, жаңы бала бакчаңар. Тегеректемсиңерби, жакын жерде? Мурда каяка барчу элеңер балдарыңар? Жаңы келгендерде бар. Бул жерден алыс, турган жерден. Аябай алыс. 5-чиге чейин алып барчу. Өзүңүз бул жерде турасыз? Жакшы эле болуп калдыбы, ыңгайлуу болуп калдыбы? Абдан жакшы. Аябай жакшы. Кандай экен эме шарттары? Жакшы элеби? Мэрия мактоого татыктуубу же сынга кабылабы? Жакшы болсо болду. Канча 700 баланы кабыл ала аласыңарбы? Так, бизде азыр бүгүнкү күндө 600 баланын заявкасы бар уже. Бүгүн 600га жетип калды. Бизге акыркы бергенде 548 эле, бүгүн 600га жетти. Негизи проектный мощностьу 280 эле. Бирок биз жана жаңы ыкмаларды колдонгон үчүн биз деген мына 700ге чейин жеткирген. Жетсеңер болот, батыр аласың. Азыр 111 бала фактически келип атат, бирок эме документтер топтолгон сайын көбөйөт. Бул заявка 600 баланыкы бар. Bunun tarixini bilesingер да, мурда? Илгери садик болгон, бала бакча болгон. Анан менчиктешип кетип анан кийин түнкү клуб болгон, сауна болгон. Анан мына Улуттук коопсуздук кызматы кайра алып туруп, анан мына ушундай кылып балдарга шарт түзүп койду. Ошону менен бирге ушу тегеректе жашаган эн аталарга да мындай алыска ташыбасын, балдарын жакындан алып келип турсун. Эмне суроо талаптарыңар бар? Барбы суроо талаптарыңар? Кийин кайра частныйга өтүп кетпесе эле болуп калган. Бийлик алмашкан сайын. Пока биз турганда өтпөйт. Рахмат. Бала бакча ойдон калат, эми бул өмүр бою бала бакча ойдон калыш керек. Бул азыр муниципалдык мэриянын балансында эч качан бул чыгымга учурабайт, банкрот болбойт дегендей. Силер төлөп атасыңар да, туурабы? Канчадан төлөйсүңөр бир балага? 1200. Ошо муниципалдык болгон үчүн да арзан да 1200. Жекеге канчадан алып барып төлөйсүз? 15 аппаратларын кийин башка господан алып барганда. 15 миңге аппарат эле. Ал жерге 1200гө берет. Мына шарт деген ушул. Эн аталарга балага деген шарт түзүп берүү деген ушундай болот. Рахмат. Суроо талаптарыңар жок болсо анда бири кыдырып чыгып кетейин. Кут болсун жаңы бала бакча. Кандай болуптур эме? Эми проект ремонт болуптур. Оңдо түздө иштейт. Музыкалык 2 залыбыз бар. Биринчи этажга балдарга, экинчи этажга өзүнчө. Ушунусу жакшы да. Бул биздин тартабыз. Кана балдар? Жакта туруп учурашабыз. Саламатсызбы? Жакшыбыздар экен го. Экөстүнүндө булдук бар. Биякта дагы экинчи бар. Саламатчылык. Ой, жакшы балдар экен го. Канча жаштан? 5-тен 6-га кеткен. Ойбу, азамат кыз экен го. Тайман бала. Заман. Завтра алгоритмика, основа программирования, кодовый карточкамен иштеп, шартыбыз бар. Балдар өзүнүн үнү менен каалагандай менен. Анан ушул чоңуктардан көрсөк болот. Жакта болсо химия биологияны алгачкы фундаменттарын көрүп турсак болот. Бала бакчада масштабын үйрөтүп баштасак керек. Математика, конструирование. Сарыман Кожаевич, биздин балдарды сизге даярдап койгондой бар эле. Жакшы экен. Өзүңөр жасадыңарбы? Ооба, өздөрү жасады. Аны директорибизди беребиз, Чоң рахмат. Өкөмөн 2 белек алайын. Аспустура жашаған биш келгеш бақшаға табирара эделе биш солы бақшада.
жакшы кыздар турабы? Кыйын таланттуу кыздар экен. Таланттын аркасында берсин, макулбу? Жакшы. Саламатчылык. Жакшы кыздар экенби? Қана балдар сіздер өзіңіз айтып бергенші біздің урматтуу президент Нурсултан Назарбаевичке қана айтып берчи Нурсултан бұл эмнеке? Өзүң жасадыңбы? Илгери чоң ата, чоң апаларыбыз ушул боз үйдө жашашкан. Боз үй кышкысын жылуу, жайкысын салкын болот. Боз үйдүн оң жак бетинде апалардын буюму турат, оң жак сол жак бетинде аталардын буюму турат. Ортодо очок, төрдө сандык, сандыктын үстүндө төшөктөр жыйылып турат. Ой азамат. Азаматсың ана. Көп балдар азыркы учурда унутулуп бараткандыктан унутпаш үчүн биз деген ушундай коюп, оңго, солго жанакындай митингдикте багытталуу беребиз да. Бала бакчадан баштап эле ушинтип үйрөтүп койсо, эң сонунду. Жоқ, бүт себілген. Анан бир эмеси бар экен, что-то байкаганыбыз. Көп жанагы слив болуп, эметкен жерге чөп чыгып тур, мындай чыкпайт. Суу токто калды. Ооба. Жакшы. Сонун жасап. Жасаса болот экен.